Карагачы бул эмне экен? Көйнөк. Көйнөк кандай түстө экен? Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин тарбиячыларынын эмгек акысы 80%га өстү. Муну менен Жалал Абад шаарындагы номер 16 Ромашка балдар бакчасындагы кызматкерлердин айлык акысында чоң өзгөрүү байкалды. Мурда миграцияда иштеп жүрдүм көп жылдары бою. Азыр эми ушу айлык көтөрүлгөнүнө сүйүнүп, миграцияга да барбай калдык. Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдиребиз. Ушу мугалимдердин эмгегин баалап, айлыктарыбызды көтөрүп бергенге чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудай кааласа өзүбүздүн мекенибизде эле ушу элибизге кызмат кылып, балдарды тарбиялайбыз деген үмүттөбүз. Балдар бакчаларында эмгектенгендердин айлык маянасы акыркы жолу 2019 жылы көтөрүлгөн. Бул болсо аз гана сумманы түзүп, тарбиячыларды канааттандырган эмес. Мен 2017 жылы жумушка киргенмин. Ошол кирген убагымда 8200 сом айлык алчу элем. Кийин стажыма кошулуп, айлык кичине көтөрүлүп 12,5 миң айлык алчу элем. Бул айда 22 миң, 24 миң айлык алдым. Мындан бияка дагы да эмгек кылабыз, дагы да талыкпай иштейбиз балдар менен. Өлкө башчысы Садыр Жапаров айткан убадасын аткарды. Социалдык тармактын кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрдү. Жогорулатуу менен төлөнгөн айлык акыга кубангандар көп. 5400 алат элек, анан яна көтөрүлүп 7300 болгон. 7300дан кейін мына азыр 13100 зарплата алдым азыр кече апрель айында. Күтпөдүм эле мынчалык айлыгыбыз көтөрүлөт деп ойлободум эле. Ушунчалык сүйүнгөнүмдөн сөзүм дагы тооп бере албайм. Курсантпыз зарплаталарыбыз көтөрүлгөндөн, ошо мээнетибизди кадырлагандан. Именно бала бакчанын сферасында тарбиячынын жардамчысы өтө оор маселе болчу, айлык аз үчүн иш оор кетип калышы болчу. Азыр жок, азыр бардыгынын настроениялары өтө жакшы, алган айлыктарынан дагы да иштейбиз деп өтө маанайлары жакшы. Ошо мен терең ыраазычылыгын билдирип кетет элем биздин президентибизге. Дагы ушундай немелерди токтобостон дагы уланып, ошо бизди сүйүндүрүп жүрө берет деп ойлойбуз. Көбөйтүлгөн айлык акы төлөнө баштады. Эми балдарга мыкты тарбия берүү гана калды. Каладагы номер 16 Ромашка балдар бакчасында азыркы тапта 170 жеткинчек бар болсо, аларды 5 тарбиячы жана алардын жардамчылары карайт. Бактыгүл Тешебаева, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.